Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев. Саламатсыздарбы? Борбор калабыздагы жыш үйлөр жайгашкан көчөсүндө өрт чыгып, бир катар үйлөргө залакасын тийгизди. Жалпы жонунан 5 өрткө каршы кызматынын унаалары иш алып барып, саат 6-ларда башталган өрттү түнкү 12-де гана толугу менен өчүрүү мүмкүн болду. Окуя болгон жерден биздин кабарчынын материалы. Сеченова 43. Горит дом. Бул күбөлөрдөн өткөн тасма тез эле тутанган өрт тез арада чоңоюп, ордуна өрткө каршы кызматкерлерин чакырышкан. Алгач бул үйдүн чатырынан чыккандай болуп, анан бул көчөдө үйлөр жыш жайгашкандыктан кошуналарга дагы тарай баштайт. Айрым күбөлөрдүн айтымында салык кызматкеринин үйүнөн чыккан өрт мынтип кошунасы болгон айрым чогулгандардын айтымында жалгыз жашаган апанын үйүнө каптап кетет. Жана бул турак жайды Тилсиз Жоо толугу менен каптап, өрт күч алат. Болжол менен кечки 5-терден өтүп башталган өрттү бир топко чейин өчүрө алышкан жок. Жыш жайгашкан турак жайлардын көчөлөрүндө өрткө каршы гидранттардын да жоктугу рол ойнодугу, жалпы жолунан 5 унаа келип иштеп жатышты. Өрткө каршы кызматынын кызматкерлери бир убакта бир катар үйгө кирип, Тилсиз Жоо менен күрөшүп жатышты. Эки көчөнүн эки жагынан кирип, өрттүн очогу менен алышуу бир топ убакытты талап кылды. Ал эми суулары төгөнгөн сайын Бишкек суу каналы ишканасынын кызматкерлери ташып келип берип жатышты. Аларды күткүсү келбеген айрымдары ар кандай идиштер менен арыктан суу сузуп ташып жатышты. Албетте бул аракеттери пайда алып келбегендиктен өрткө каршы кызматтын күчүнө гана таянуу керек болду. Өрткө каршы кызматкерлердин аракеттери менен саат 5-терден өтүп башталган өрттү түнкү саат 12-лер чамасында толугу менен өчүрүү мүмкүн болду. Жана азыркы учурга алынган маалыматтарга ылайык Тилсиз Жоонун айынан Сечина көчөсүндөгү 2 кабаттуу бир үйдүн чатыры күйүп, бир турак жайдан 270 чарчы метри. Ал эми мындан тарап кийинки үйгө барган өрттүн айынан турак жай толугу менен күйүп, жалпы 163 чарчы метр аянтты түзүп, 3-үчү үйдүн 60 чарчы метри өрттө жабыркаган. Бактыга жараша бул өрттүн кесепетинен жабыркаган жарандар катталган эмес. Катуу ылдамдыкта унаасын башкарып жөө жүргүнчүнү сүзгөндөр. Ушул аптада катталган кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчүлөрүнүн өтмөгүнөн өтүп бараткан жаш кыз жабыркап тез арада ооруканага жеткирилген. Окуянын чоо жайы биздин сюжетте. Чыгыш Бешкичи районунда болгон жол кырсыгынан бир кыз жабыркаган. Өтмөктөн өтүп бараткан жашы болжол менен 20-25 болгон кызды ылдамдыгын азайтпаган Toyota ИИС үлгүсүндөгү унаа сүзгөн. Пакистандын жараны башкарган унаа кантип жолдо жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүндө бараткан кызды көрбөй калгандарын түшүндүрө алышкан жок. Чүй Алматинкадан бул өзү эле катуу келаткан. Анан пешеходдон уже бияктан өтүп баратканда бул байкады, байкай албай четке качып туруп, прям пешеходко айдады да. Бул катуу скоростта келаткан болчу. Ошо менен кыз примерно бир 10 метрдай ыргып түштү. Пешеходдон машина бир где-то 5 метр жылып анан токтоду да. Ошондо сүзгөн турган да? Катуу эле сүзгөн. Кыз эми оор акыбалда жатып калган болчу да. Ошо менен балдар чогула баштады. А тигил уже шоковый состоянияда машинасына от алгызып, эме кыларда уже балдар күлүшүн алып койгон да. Кетип калышы мүмкүн болчу. Кетип калышы мүмкүн болчу.
Кырсык болгон жерде күбөлөр дагы аябай көп чогулушкан. Жабыркаган кызга тез жардам кызматын чакырышып, ооруканага жеткирилген. Ал эми чогулгандар унааны башкарып, кырсыктын ээси болгон Пакистандын жарандарын нааразы болуп, кол көтөрүү аракеттери болуп кетпесин үчүн ордуна тартип сакчыларынын 2 экипажы коомдук тартипти сактап иш алып барып жатышты. Коопсуздугу үчүн коркон пакистандыктарды мынтип четтен барып, өздөрүнүн унаасына отургузуп алып, анан айдоочусунун ичип-ичпегендигин текшерүү үчүн наркология алып барышты. Ичкери кирген соң айдоочуну түтүкчө үйлөө тыкмасы менен текшеришип, анын жыйынтыгы менен организминде алкоголь жок экени аныкталды. Ал гана эмес, баңгизатка дагы текшерүү болуп, анын жыйынтыгы дагы таза чыкты. Мындан ары айдоочунун унаасын айыпына токтотуучу жайына камалып, өздөрүн тергөөчүлөргө өткөрүп беришти. Өткөн апта Борбор калабызда дагы бир жол кырсыгы катталды. Тазалык ишканасынын кызматкерин иш учурунда унаа сүзүп алган. Жараттардан улам жаш жигит ордунан каза тапты. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул жол кырсыгы Борбор калабыздын профсоюзуна менен Кустанайскай көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Тазалыктын ишканасынын кызматкерин көчө шыпырып жүргөн жеринен жолдо бараткан унаалардын бири сүзүп кеткен. Жол кырсыгынан каза тапкан тазалык ишканасынын кызматкери 36 жашта болчу. Үсөн Жусубалиев аттуу жаран келинчеги менен бул ишканада иштеп, шаардын тазалыгын камсыздап турушчу. Ал эми кырсыктын күнөөкөрү дагы ордунда жүрдү. Toyota үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жана аны колдоп келген досторунун бири актануу аракеттерин көргөндөй болушту. Ушундай кылып тартыш керекпи, кечиресиз. Кандай? Сиз өз сурабай эчтеке кылып жөнөкөй тартып атканын түшүнбөй атам. Карасаңыз, удостоверениемди көрсөтөм. Жөн түшүнүп атам просто. Эмне болгон эме болуп. На, пожалуйста, окуңуз. Вы для новостей это делаете? Да. Түшүнүп. Просто мне неудобно, Не когда... болуп, сиз болчу, байкабай калдыңыз, эмне болду? Да. Человек находился спиной к движению транспортных средств и был на территории проезжей части. Ну, у него светоотражательная форма кассы есть. Вы не заметили, да? Честно говоря, именно отражения света не было такого. С правой стороны обгонял меня автомобиль марки «Спринтер». Есть видео, подтверждающее это. Поэтому там не очень удобно, когда в глаза светит, извиняюсь, поэтому... Айдоочунун досу тазалыктын кызматкерин сүзгөн унаада видеорегистратор бар экенин айтып, жана анда тартылган тасмада жолдун жээгиндеги кызматкер көрүнбөгөнүн улам айтып жатты. Тасманын өзүн тилекке каршы сурасак дагы берген жок. Бирок камера жок көрсөтүп берип, тазалыктын кызматкери көрүнүп турганын айтсак дагы талашып туруп алды. Поэтому здесь чуть-чуть с вашей стороны неправильно обвинять. Можете вот об этом тоже сказать нам? Почему не увидели? Вы утверждаете, что светоотражающей формы на нем не было, да? Если она и была, то эта форма, то, к сожалению, она не работает. Потому что было бы человека издалека это видно. Но, к сожалению, на видео мы видим, что этого не было. Вы водитель? Я не водитель, я близкий друг водителя. Вы потом приехали, да? Конечно. То есть вы не видели, а на видео же видно, что его видно где-то на расстоянии 30 метров. Примерно, вы сейчас откуда? Вы специалист там, я не по специалист, видео? Я просто примерно говорю. Вот ну, почему не 5 метров? Почему не 2 метра? Почему 30? Вы же мне видео только что показали. Но это явно не 30 метров, вы же понимаете. Ладно, давайте вы не будем спорить, вы журналист, и вы сейчас такие предположения рисуете. У него 6 детей. Вы же тоже предполагаете, что не было видно, правильно? У него 6 детей. Вот вы это сейчас не как... важно, сколько детей у него. Да. Это к делу вообще отношения не имеет. Хорошо, если можно, мы тогда вам интервью давать не будем, ладно? Пожалуйста, Спасибо большое. Это ваше право. Ну, естественно, есть право. Айдоочунун досу муну менен дагы тынчыган жок. Нааразы болуп, чогулган элдин алдына барып алып, тазалыктын кызматкери бул убакта иштеш керек беле деп жатты. Жергиликтүүлөр болсо маркумду жакшы таанышчу экен, жана күндө келип иштегенин айтып жатышты. Saat kaçaga чейин иштейт негизи балдар? Түнүмө эртең менен саат 5тен баштайт. Жок, 5тен баштайт. Анан түн ичинде саат канчада иштейт? Түнү дагы эмне чараштыруу бар, жери калса. Жимурбадым, эмне болду?
Emne görgөн жокпу, көрбөй туруп алды. Эметпеңизчи, көрүнбөй эле буякта туруп сүзүп кетиптир машина. Ошо эмне болуп сүзүп алды дейм да. Эчтеке болгон жок. Машина ехала, скорость 50 км в час. Моментально вот видно было, да? Машина чагабы. Башчылар деле. Жок, Правильно кеткен буякка. Кыйкылабайт. Сол киренде туруп. Даже не здесь. Момундай туруп да, момундай. Шыпырып атыптыр. И артынан келип сүзүптүр. Удар был слабый. Фара даже до конца не разбила. Но неудачно упал. Тиңдерек тартасыңар, балдар. Көрүнбөй атат эчтеке. Ордунда иш алып барган тартип сакчылар кырсыктын картасын чийип алышты. Жана күбөлөрдү сурамжылап иштерин бүтүрүшкөн соң жакындарына кабарлап, ал эми маркумдун денесин атайын кызматтын өкүлдөрү менен келип алып кетишти. Суук кабарды алган тазалык ишканасынын кызматкеринин жакындары көпкө күттүрбөй келишти. Байкеси менен жеңеси келип айдоочуну көрсөткүлө деп талап кылып жатты. Көрсөткүлө ким койгонун? Жаш баласы менен калды, 4 жаш баласы калды. Çıksın. Şu kaçada Siz Ana президент кылып Светово. машина бар айдап турган бирөө. Ким айдаган бирөө барбы? Мындан ары айдоочуну тартип сакчылар наркология алып барышты. Түтүкчө үйлүү тыкмасы менен текшерип, таза экени аныкталып, кийин баңгизатка дагы текшеришти. Эки текшерүүнүн тең жыйынтыгы таза чыкты. Ал эми кырсыкка шектүүнү мындан ары тергөө иштерин улантууга алып келишти. Ал эми буга чейин бул айдоочунун досунун тазалык кызматкери жолдо көрүнгөн эмес дегенине деле ишенүү кыйын. Анткени көчө толугу менен жарык менен камсыздалып, ал эми кызматкердин өзү тийиштүү, түнкүсүн жалтырап турчу формасын кийип жүргөнү далил. Баңгизат менен кармалып кайра кой берилип, анан ооруканага жатып алган шектүү. Роман Певцов туурасында акыркы 2 апта коомчулукта ар кандай талкуулар жүрүп, бири аны күнөөлөсө, экинчиси болушканда адатка айланды. Эң кызыгы, Роман өзү жана анын жакындары анын минтип колго түшүшүнө ажырашып кеткен келинчегин күнөөлөп жатышат. Биздин чыгармачылык топ бул окуя туурасында учурда иликтөөсүн жүргүзүүдө. Мен ойлойм жакшы сени. Балдар билбейт да. Каяктан билип калдың? Каяктан билип калдың? Алматыдан. Ооба. Две сотки, да, у вас? Siz kimsiz? НТСтен. Кайсы НТС? Урматтуу, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Азиатик шейх. Сизди биз чакырганыбыз жокпуз, Бул тайна следствия деп коет. Давайте, я запрещаю вас, пожалуйста. Если неме алсаңыз, тет жактан неме алыңыз, мейлүү. Биз бул жерде бул кишинин укуктарын бузбаш керек биз. Мейлүү. Сиз тет жакта, биз сизди чакырган жокпуз. Сиз тет жактан тартып неме алыңыз. Мейлүү. Каяктан тартып? Тет жактан тартыңыз. Только тайна бул кишинин укуктарын неме алыңыз. Это с телекомпании НТС. НТС. Вы желаете, чтобы они вас потом по телевизору? Ну, понимаете, я чтобы... вам тоже объясню, это сейчас все происходит в общественном месте. Человек, уважаемый, вам я объясняю. Здесь ситуация такая, есть произошла нехорошая, человек, честно говоря. Вы желаете, я вам... Я хочу, в принципе, все, да. давайте тогда присутствие телевидения. Наоборот, это хорошо будет. Все, чтобы, да. Потом, чтобы завтра, чтобы
по всем каналам. Не, ну мне это не нужно, честно говоря. Зачем? Не, Я не если пойму, вы- честно, вы для сейчас чего? Вы Это сами ваш не человек, желаете, не мой. не наш человек. Мы просто Я я хочу поинтересоваться. интернет везде будет. Да, Я я просто- телекомпании НТС, являюсь журналистом. У нас программа, да, ТВ Хайгул называется. Мы с этой программы. Нам вот поступило сообщение, что здесь вот идет задержание. Сообщение от кого можно узнать? Анонимный источник. Нам обычно не говорят, да? А Кто можно это? узнать это? Для чего потом будет это все? Это для эфира. Для эфира? Да. Не, ну мне зачем это, честно говоря? Роман Сергеевич, Это твое право. вы, Ну да, ваше мне право. это- Если вы сейчас скажете, что вы не хотите, чтобы вас вот будет, я запрещу данного человека, чтобы он прекратил запретить съемку. вы тоже не можете. Я Съемку снимаю в общественном присутствии месте. нас Зачем здесь. надо? Конечно, нет. Не, вы если вот пожелаете, чтобы запретили, вы, чтобы вас не снимали, мы попросим человека, пускай он там находится. Хорошо, пусть так и будет. Как вы желаете? Так и будет, пускай. Что, присутствие вас, чтобы снимал? Пусть нет, в сторону отойдет, тогда не снимает. Сторону? Ну, мне не надо. Ну, жоқ, түсінотам, қайсысын жаққа чейін баш керек ошондо? Төте жақтан неме алыңыз? Жоқ, ал жаққа чейін бар ғой, бұл жақ қоғамдық эле жайда. Бұл жақ қоғамдық эле жайда. Жоқ, қоғамдық жай, мен бирок сиз деген биздин тергөө немебизди тайна следствие бар. Бул киши эртең айтса, Жоқ, сиз деле. Мындай иш-чараларда мен катышып эле жүрөм. Жоқ, мен сизди билем, силердин сотрудниктердин беттерин жабыш керек экенин билем. Жоқ, бул киши эртең Бул жакта коомдук жайда. Жоқ, коомдук жай, мен сизден суранып атам. И я вас попрошу, чтобы давайте на русском, да? Попрошу, чтобы его завтра, да, чтобы его тоже честь и достоинство, чтобы не нарушали права граждан. Мы еще, чтобы по каналу где-то что-то, чтобы... Никто мне запретить ничего не сможет. Вы давайте, уважаемый, давайте я решить этот вопрос, то можете завтра обратиться в наше руководство, пожалуйста. Давайте. Бул окуя учурда коомчулукта талкууга алынгандардын бири. Эсиңерде болсо 28 февраль күнү Борбор калаабыздын Жибек жолу менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде баңгизатка каршы күрөшүү кызматы Роман Певцов аттуу жаранды баңгизат менен кармашкан. Бул окуя туурасында ошол күнү бизге дагы маалымат түшүп, ордуна барып чагылдыруу аракетин көргөнбүз. Бирок тасмада көрүнүп тургандай, тергөөчү буга каршы чыгып, биздин ишибизге тоскоолдук жаратышкан. Азиат. Атыңыз Азиат? Атым Азиат. Төт жерге туруп алыңыз. Жок. Мага тийбей эле койгула эчтекеге. Могул жакта же желтый лента болсо, мен ошол периметрге чыгам. Азыр бул жакта конкретно установленный периметр жок да. Жок, тергөөчү айткан мага закон эмес тергөөчү. Бул жакта ден тайна следствие. Тайна следствиеге мен киришкен жокмун. Мен бул жакта иш чарасына тийишкен да жокмун, киришкен жокмун. Я наблюдатель со стороны. Таппай эле койсоңбу? Мага тийбей эле койгула. Жок, мага тийбей эле койгула. Жок, эми тергөөчү айтып атпайбы биякта? Жок, тергөөчү эми балким силерге руководство мага эч кандай эмес. Сага түшүндүрбөдү. Тартасың дейт, яка барып ошактан барып тартсаң анда. Жок. Азиат. Мага силерден эле бирөө чалды, ачык айткандачы. Силерден эле Билебиз да. Сен иштеп атасың, түшүнүп атасың. Бирок биз дагы иштеп атабыз биякта. Биякта осмотр кармаган жокмун да. Осмотр болуп атат. Бул өзү против болуп атат биринчиден. Экинчиден атайын иш боюнча иш чарасы менен иш чара менен айткан нерсени тартканга мен толугу менен укугум. Азиат, сен азыр келип алып, моякта тергөө иш чараларына вмешиваешься да азыр. Мен эмне кылып вмешиваюсь? Вот атайды, вон там. Не, сиз вмешиваетесь деп атасыз, туурабы? Мен кантип вмешиваюсь? Барын деген токтотуп атасың азыр моякта. Жок, мен кантип вмешиваюсь? Мен келип токтогула, мен сүйлөшкө деп атамбы бирөөнө? Унчукпай эле келип Жок, турсаң. сага тергөөчү айтпады. Дет жактан, пожалуйста, барып тарт деди. Ийинен рұқсат сурады. Как вы желаете деди. Он сказал, я не желаю, чтобы меня снимали деди. Ваши отношения с ними между собой, это меня не касается. Вот. Ал силердин отношенияңар. Бул жакта мен деген мыйзамга таянып. Подозреваемый. Он не согласился, да? Ну, его Ты согласие мне не имеешь право его требуется. Не, мне не требуется его согласия. Как не требуется? Я снимаю в общественном месте. Болоткан нерсени как сотрудники работают, правильно? Это общественное место. Бул жакта бирөөнүн жеке менчиги эмес. Укугун бузуп атасың анда. Жок, укугун бузсам, пожалуйста, эртең сотко кайрылсын. Укугун бузуп атасың да. Пожалуйста, сотко кайрылсын ал желает жактан. завтра, чтобы его показывали. Жок, пожалуйста дейм. Анын укугу бар. Эгер ошентип эсептесе укугун бузат, эртең анын любой укугу бар. Мен сотко берсин кааласа. Бизге ошол бойдон жакындан көрүнүктүү кылып тартууга тыюу салып туруп алышкан. Бирок өздөрү бардыгын чөнтөк телефондорубузга тартып жатабыз деп айтып, кийин ал тасмаларды беребиз деп убадалашкан эле. Жана биздин тасмага тартуубуз алардын мындан ары уланчу иштерине тоскоолдук жаратат демиш болушкан. Просто у нас есть дальнейшие мероприятия. Вот
В данном случае сейчас вот это эфир, просто есть. Кантсе да бул жактан унасын текшеришип, тинтүү иштерин жүргүзүшүп, бат-баттан чогулуп алып кетип калышты. Албетте кызматкерлер айткандай мындан ары иштерин улантуу үчүн жөнөгөндөй болушту. Эң кызыгы ишти улантабыз деп кеткен кызматкерлер тергөөчү баш болуп таң атпай Роман Певцовду кое берип коюшкан экен. Албетте бул маалымат бизге жеткен соң Ички иштер министрлигине кат менен кайрылып жооп алуу аракетин көргөнбүз. 2019 жылдын 28 февраль күнү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматкерлери тарабынан ыкчам маалыматтын негизинде Бишкек шаарынын Жибек жолу Ибраимова көчөлөрүнүн кесилишинде шектүү катары 1974 жылы туулган атол кармалган. Бул атолго өздүк кароо жүргүзгөн учурда жанынан кара көрөң түстөгү кара курайдын кендир жыты бар зат табылып алынган. Бул заттын жалпы салмагы 32 граммды түзгөн. 2 ширеңкенин кутучасында салынган табылган зат. Азыркы учурда табылып алынган зат химиялык экспертизага жиберилген. Соттук химиялык экспертизанын корутундусунун негизинде бөгөт коюу чарасы кабыл алынат. Көрсө шектүүнү кой берип салышкандарына аталган кызматтын баңгизатты текшерүүчү эксперттерине байланыштуу экен. Тактап айтсак, аларга байланыштырышыптыр. Шектүү колго түшүргөндө чакырылбаган эксперттер эртеси күнү дагы ишке чыгышпаптыр. Тактоо үчүн айтсак, шектүү жума күнү кечинде колго түшүрүлүп, бул күнү дагы эртеси ишемби күнү дагы эксперттер жумушка чыгышкан эмес, же аларга баңгизаттар тапшырылган эмес. Экспертизага жөнөтүлгөнү 4 март күнү жөнөтүлүп атат. 28 февраль 5 күн болуп калгандыктан, жума күнү болуп калгандыктан дем алыш күндөргө туура келип калды, ошондуктан 1 күнү гана жиберилди. Бул маалыматка ишенсек, баңгизаттар 4 март күнү гана, башкача айтканда дүйшөмбү күнү дагы эмес, шаршемби күнү жөнөтүлгөн. Иш аптасы башталса дагы бир күн күтүп туруп беришкен. Шектүү өзү болсо айрым чоңдорубуздан үйрөнгөндөй эле ооруп жатам деп ооруканалардын бирине дарыланууга жатып алган. Албетте бар. Кыргызстандан чыгып кетүү маалыматы жок, ага коркунуч жок. Эмнеге дегенде биздин кызматкерлер иштеп атышат. Жалпы салмагы 32 граммды түзгөн кара көрөң түстөгү заттар баңгизаттар деген жыйынтыкты чоюп отурушса дагы чыгарышты. Бирок ушул күнгө чейин шектүүнүн баш коргоо чарасын көрө алышпайт. Анткени шектүү бүгүнкү күндө да баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын маалыматына ылайык ооруканада жатат. Жана мыйзам аны күчкө салып алып чыгып, камап коюуга жол бербейт. Тартип сакчылар мынтип жүдөп, иштерин аягына чыгара албай жатканын көрүппү, шектүү дагы өзүнүн ыкмаларын колдонуусун баштаган. Анын башы жакындарынын бири тактаганда карындашы интернет булактарынын бири маалымат жазып, шектүүнү колго түшүргөн майгуучу жайдын видео көзөмөлүнүн тасмасын алып, мунун баарын шектүүнүн мурдагы келинчеги уюштуруп жатат деп байкесин калкалап, башканы айыптап чыккан. Бул иш боюнча шектүү болуп жаткан Роман Певцовдун мурдагы келинчеги дагы жообу менен көпкө күттүргөн жок. Айтымында экөөнүн ортосундагы мүлк талаш бар экени талашсыз, ага өзүнүн негиздери бар дейт. С начала 2018 года, в течение полугода, мы полностью с ним, в принципе, решили все наши взаимоотношения финансовые. Мы прекрасно вместе понимали, что мы это все нажили вместе. И даже если мы будем обращаться в судебные органы, то есть в любом случае суд скажет, что делите имущество пополам. Вот. Поэтому, чтобы не доводить до этого момента, мы обговорили, как будем работать вместе, как будем делить там прибыль и тому подобное. Вот. Единственный, конечно, минус в нашей жизни, в совместной, за счет того, что он старше меня на 12 лет, за счет того, что он мужчина, в основном оформляли там, приобретение какого-то металла, допустим, каких-то элементов, какие-то внешние деловые отношения, естественно, на Романа. Вот. В августе 2018 года нас официально развели. Мы, в принципе, имущество уже все поделили, как работать, уже все это поняли прекрасно для себя.
Викториянын айтымында экөө ажырашкан соң иштерин чогуулантып келишкен, анткени биргелешип ушундай чечимге келишип, түшкөн каражатты чогуу бөлүштүрүүнү сүйлөшкөн. Бирок бул макулдашып иштеши көпкө узабай. Виктория эмес, тескерисинче Роман бардык мүлктү өзүнө каратып алууну көздөгөн дейт. Ал талаш боюнча соттошуп жүргөнүн айтып, аны мынтип колго түшкөнү мага шылтайт деп ойлогон эмесмин дейт. Эң кызыгы учурда анын туугандары жана жактоочулары Романдын баңгизаттарга эч кандай тиешеси жок деп айтып жаткандары бул жөн гана аны калкалоо аракеттеринин бири деген божомолдор бар. Романдын буга чейин эле баңгизат менен байланышы бар экенин Виктория биздин редакцияга берген. Экөөнүн аудио сүйлөшүүсүндө так айтылган. Я уже спокойным в отношении тебя не буду, запомни это. У меня с тобой дела. Спокойно делай дела, будем общаться. Дела давай будем делать спокойно. Слушай дальше. Я тебе вчера сказал, есть два пути решения вопроса. Первый путь, это через суд. Мы сейчас так с тобой боданемся, что ты сама, я тебя в больничку загоню, Виктория. Запомни это. Запомни. Слушай дальше. Если послушай меня. Все, слушай дальше. Ну и все, отлично. Слушай дальше. Если ты хоть раз рот по поводу нашей откроешь, пахан твой пострадает в первую очередь. Сразу. Ваши понты, мне посрать вообще, блядь. Вот, давай тогда относиться к этому, к нашим понтам, наши привычки, это наши привычки, а наша жизнь, это наша жизнь, есть я. Все, пожалуйста, решай со мной, а не с моими привычками, хорошо? Если я тебе говорю, ты рот откроешь, я тебе... Бул аудио сүйлөшүүдө Роман Пивцов Викторияга ачык эле анаша туурасында айтып жатканын укса болот. Сен ал туурасында оозуңду ачпагын деп коркутуу аракеттерин көргөн. Викторияны коркутуу аракеттери туурасында айтсак, Роман тарабынан мындай чалуулар байма-бай болгондуктан келинчеги сотко дагы кайрылып, өзүнө жакын жолотпоого жана байланышууга тыюу чыгарып берген. Албетте бул дагы жардам бербей, Роман өзүнүн коркутууларын уланта берип, административдик айыпка дагы жыгылган. Андыктан Романдын баңгизатка тиешеси бар экенинен шек жоктой. Ал эми анын мынтип жоопкерчиликтен качып ооруканага жатып алганы, дегеле ал жакта эмне болуп жатканы туурасында маалымат жок. Тартип сакчылары болсо өз ишин же так аткара албай, шектүү кармалган күнү бизге убадылаган өздөрү тартып жаткан тасманы окуядан 18 күн өткөн соң гана Ички иштер министрлигине кат жазгандан кийин гана алуу мүмкүн болду. Анда дагы өздөрүнүн чөнтөк телефондоруна тарткан тасмасын кескиле отуруп, Романдын баңгизат менен кармалганын чагылдырган 1 мүнөткө жетпеген гана тасмасын бизге тапшырып беришти. Руку держи, руку. Это что за у вас? Что там? Руку держи. Твое это. Что это такое? Твое я видел, когда кидали. Закрыто. Это что такое? Я не знаю, что вот камера стоит. Я посмотрел, вот здесь что-то у меня торчит. Я вот так сбросил, не понял, что. Ты рукой сбросил. Я вот так вот сбросил, оно упало, я ногой оттолкнул, и ко мне подошли сотрудники милиции. Бул тасма кескиленип калгандыктан баңгизат шектүүнүн чөнтөгүнөн чыктыбы же каягынан чыкты көрүүгө мүмкүн болгон жок. Бирок Роман өзү алгач таанышууда. Тартип сакчыларга кызматтык күбөлүк көрсөтүп жатканын байкаса болот. Ал күбөлүк ошол эле Ички иштер министрлигин жана прокуратураны колдоо корунун президенттин жардамчысы деген кызматтыкы экен. Мындай фонд туурасында негизли ачык булактарда маалымат таба албай койдук. Андыктан мунусу дагы жасалма болуп чыгышы мүмкүн. Кыскасы бул маалыматтар бул окуянын кыска бөлүгү. Учурда биздин чыгармачыл топ баңгизат менен кармалганды камай албаган тартип сакчылар, мүлк талашкан 2 жубайдын кимиси чын жана бул иштин аркасында мурдагы азыркы милиция кызматкерлери турушу мүмкүн деген божомолдорубузга далилдерди чогултуп жаткан кезибиз. Кошумчалай кетсек, бул программаны жасап жатып алган маалыматтарыбызга караганда Роман Пивцовдун алаканынан алган текшерүүнүн жыйынтыгы менен баңгизат кармап жүргөнү дагы аныкталган. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.